Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы. Бүгүн биз Базаркоргон шаарынын мэри Осмонов Тамерлан Орунбекович менен түз эфирде байырлашабыз. Анда эмесе түз эфирди баштасак, саламатсызбы, Тамерлан Орунбекович? Бүгүнкү түз эфирге куш келипсиз. Биринчи эле суроом ушул элден келген суроолордун бири экен. Текебаев көчөсүндөгү Борбордук базардын айланасын тосуу үчүн темир торлор жасалды эле дейт. Жолдор тыгындары жоюлдубу? Кандай иштер болду? Ал акча каяктан түштү? Кантип жасадыңыздар? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул Борбордук базардын айланасындагы Текебаев көчөсүндө бул биздин жашылдандыруу чарба ишканасынын тарабынан курулду. Ал жерге 2 миллион 870 миң сом акча бөлүнүп, ушул акимибиздин буйругунун негизинде ушул шаарда унаа тыгындарын жоюу максатында ушул тосмолорду тостук. Бүгүнкү күндө алар толук тосулуп бүт элек. Азыр тротуардын чекелери дагы тосулат. Андан сырткары ал жерде мыйзамсыз дагы курулган дүкөндөр бар. Алар алынгандан кийин ал жерлер дагы ушул темир тосмолор менен тособуз. Негизи ошол темир тосмолорду тоскондон кийин жол тыгыны азайды деп айта аласызбы? Бизде азыр ошол Текебаев көчөгө биз 500 метрге унаа токтотууга мүмкүн эмес деген белгилерди койгонбуз. Ал боюнча ГАИ кызматкерлери иш алып барып атат. Эми элдер бүгүнкү күндө толук кандуу жоюлду десек болбойт. Ал жерде дагы деле ушул элдер коюп алып атат машиналарын. Биз эми ал тротуардын чекелерин дагы тоскондон кийин андан кийин ошол унаа тыгындарын жоюлат деген ойдобуз. Себеби биз ошол эле учурда Базаркоргон шаарынын мэриясы 1 гектар 20 сотик жерге биз унаа токтотуучу жай курганбыз 2023 жылы. Элдерди ошол жака машинеңерди коюңуздар деп биз ошондой иш алып барып атабыз. Түшүндүрүү иштери жүрүп, эл арасында. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Андан сырткары биз азыр ошол базарды айланып чыга турган дагы альтернативный жолдорду куруп атабыз. Себеби Текебаев, Бекмамат Осмонов менен кирип эле машиналар кайра чыкканда тыгындар көп болуп атат. Ошонун негизинде биз ушул альтернативный жол ачканы азыр иш алып барып атабыз. Чоң рахмат. Экинчи суроо, Базаркоргон шаарындагы Сулайманов, Култаева, Сайдуллаев көчөлөрүндө айланпа жолдун асфальттоо иштери болду да. Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Бул жерди өзүңүз деле билсеңиз керек. Мен Базаркоргон шаарына мэр болуп иштегенден бери ал айланпанын айланасы өтө начар акыбалда болгон. Элден бизге көптөгөн арыздар келип түшкөн. Ошол жерде жанагы жамап бериңиздер, хотя бы жамап бериңиздер депчи. Анан ал жерде мыйзамсыз курулган курулмалар болгон. Аларды биз алдырып, анан ошол бизде 12 миллион 100 миң сомго тендерге берилип, өзүбүздүн каражатыбыздын эсебинен курулду. Ал жерде асфальтына 8 миллион 800, анан 3 миллион 300 ошол айланпанын тегерегинин оңдоого, анан ал жерге жанагындай LED экран коюлду. Жакшы, аябай ал жак шаардын көркүн ачып койду десек жаңылышпайбыз. Ушул суроого улай эле ушул Бегимкулов көчөсүндө көп кабаттуу үйлөргө жарыктандыруу, көчөсүн жарыктандыруу иштерин да жүргүздүңүздөр да. Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Бизде быйылкы жылы ушул жашылдандыруу ишканасынын тарабынан болуп атат ал нерсе, жарыктандыруулар. Биз көп кабаттуу үйлөргө былтыр ушул тротуарын куруп бергенбиз. Анан жаш балдар ойночу аянтчаны курганбыз. Андан сырткары ушул лотокторду жаткырганбыз. Ошондо бизге элдер ушул бизге жарыктандырууну кылып бериңиз деп суранган. Ушу быйылкы жылы
38 дана ошол жарыктандырууну коюп, бүгүнкү күндө азыр барып көрсөңүздөр деле байкайсыздар, ал жер жапжарык күндүзгүдөй болуп турат. Ал дагы мэриянын өзүнүн эсебинен болду. Биздин өзүбүздүн эсебибизден. Жакшы, анда ушул Базаркоргон шаарынын суу маселеси, ичүүчү таза суу, ошондой эле сугаруучу суулар боюнча дагы айтып кетсеңиз, суу канал боюнча. Таза суу боюнча айтсак, бүгүнкү күндө бизде 65% калкыбыз 24 саат таза суу менен камсыз болгон. Ал суубуз үзгүлтүксүз суу чарба ишканасы тарабынан берилип жатат. Андан сырткары бизде жана бүткүл дүйнөлүк Европалык өнүктүрүү банк тарабынан 4 миллион 200 евро ушул долбоордун негизинде каралып жатат. Ушул 2026-27 жылга чейин биз ушул шаарыбызды толук кандуу 24 саат ушул элди таза суу менен камсыз кылуу максатында. Ал долбоорубуз дагы жогорку кеңештен ратификациядан өттү. Бүгүнкү күндө ушул тендер иштери жүрүп жатат. Ушул суроого улай эле мен өзүм байкагандардан ушул шаардын айланасындагы бактарактарды сугаруу боюнча дагы кандай бир долбоор барбы же кандай иш чара барбы? Эми бактарактарды бүгүнкү күндө сугаруу боюнча биз мына азыркы күндө мына депутаттарыбыз тараганга чейин ушул ирригация системасын бүт биз УОСко өткөзүп бердик. Эми мындан ары алар каналдарды, ички арыктарды ошолор иш алып барышат. Жакшы, эң жакшы, анда шаардын жолдору боюнча дагы айтып кетсеңиз, бир катар жерлер оңдолуп атат. Шаардын жолдору боюнча бизге бүгүнкү күндө мына биздин базардын айланасында бир көчөбүздү бул райондук өнүктүрүү фонду тарабынан кылдырдык. Андан сырткары Бегимкулов көчөсүн 1 километр 300 метр жолду областтык өнүктүрүү фондунан жасаттырдык. Андан сырткары мына азыр бүгүнкү күндө Култаев көчөсү, ошондой эле мына Текебаевда сай бойлото дагы азыр пландап жатабыз. Бизде Сейдукум айыл өкмөтүнөн келген бир эле Сулайманов көчө бар. Ошол көчө дагы бизге унаа тыгындарын көп жаратууда. Ошонун негизинде биз ошол Сейдукумга чыга турган сайдын боюнан дагы альтернативный жолду сунуштап, мына урматтуу биздин жогорку кеңешчибиздин депутаттарына ыраазычылык билдирип кетейин. Ошолордун жардамы менен ошол Министерство транспорттан бизге ошол 2 жолду кылып берген убадалап, бүгүнкү күндө мына Култаев көчөдө 2,5 километрде азыр иш жүрүп жатат. Буюрса бул иштерибиз аягына чыгып калса дагы унаа тыгындары жоюлат деген ниеттебиз. Чоң рахмат. Ал эми ушул жарыктандыруу боюнча бир катар айтып кеттиңиз да, ошол эле Бегимкулов көчөсүндө эмес, башка жактарды жарыктандыруу маселеси кандай болуп жатат? Негизи шаардын айланасында жарыксыз калган жер жокпу? Кандай дейсиз? Жарыксыз калган жер жокпу? Шаардын айланасында эми жарыксыз калган көчөлөр бар. Бул көбүнчө ички көчөлөр. Биз быйылкы жылы ушул жашылдандыруу ишканасы тарабынан 1 миллион 700 миң сомдук ушул түнкү жарыктандыруу мамычаларын алганбыз. Анын Бекмамат Осмонов, Сайдуллаев, Сулайманов көчөлөрү бүгүнкү күндө толук жарыктандыруу мамычалары илинип орнотулду. Андан сырткары 10дон ашуун ички көчөлөргө биз жарыктандыруу бердик. Андан сырткары жакынкы күндөрү Култаев, Текебаев, Аттокуров көчөлөрү дагы толук жарыктандыруу болот бу жерде. Бул дагы мэриянын эсебинен. Мэриянын эсебинен. Жакшы. Негизи эле жеке жактагы жарандар сизге кандай суроолор менен көп кайрылып жатышат азыркы мезгилде? Бүгүнкү күндө бизге элдин бир 70% ушул жер маселеси менен кайрылып келет да. Турак жай курууга.
Эми ал маселени дагы биз чечкени аракет кылдык. Мына урматтуу президентибиз бизди шаарды кеңейбей өйдө карап өскүлө деп атат. Эми бизде ага шартыбыз болбойт атат. Биринчиден себеби Базар Коргондо бизде шаарыбызда азыр жер жок болуп атат. Элде бүгүнкү күндө бир күндө 17ден 18ден киши жашаган үй бүлөлөр бизде аябай көп. 2-3 келин менен жашаган үй бүлөлөр. Ошого биз карап, мына Подача деген жерибиз бар. Ошол жерден 350 гектар жерди трансформацияны баштадык. Буюрса, ошол жер трансформациядан чыкса, биздин элдерибиз ушул кезектүүлүктө турган бардык элдерге жете турган кылып трансформация кылып берейин деп атабыз. Бул эми bundan кийин эми жер деле жок калды бизде. Ошол жерди пландап жатабыз азыр. Элдин ушул толук маселесин чечкени ушул 300 гектар жерди трансформация кылып жатабыз. Өзүңүз айткандай, жогору карап өскүлө дегендей бизде азыр ушул убакта көп кабаттуу үйлөрдү куруу планда барбы? Шаарда? Планда бар. Биз мына Кеңеш айыл өкмөтүнөн Базар Коргонго кошулганда ошол жерде 2 гектар 85 сотик жер Кеңеш айыл өкмөтүндө калган, трансформациядан чыккан жер. Бирок ал Базар Коргон шаарга кошулганда өтпөй калган. Аны бүгүнкү күндө прокуратура жеке адам менен соттошуп, прокуратура утуп, ал Кеңеш айыл өкмөткө өткөзүп берди. Кеңеш айыл өкмөтү айылдык кеңешинин токтому менен бизге өткөзгөнү макулдук беришти. Биздин шаардык кеңештин депутаттары дагы аны өткөзүп алууга кабыл алдык. Эми буюрса ошол 2 гектар 85 сотик жерди биз ушул ипотекалык үйлөрдү курууга берейин деп пландап жатабыз. Себеби 2 гектарын ушул көп кабаттуу үйлөрдү курууга, анан 85 сотигин биз социальный объектилерди, ал жерге садик курганы жана башка социалдык имараттарды курганы пландап жатабыз. Буюрса ушул 2 гектар жерибизди азыр ушул берейин деп пландап жатабыз. Жакшы. Ушул эле жер участогунун суроонун негизинде айтып кетсек, жер участокту мыйзамсыз басып алгандар менен кандай иш алып барып жатасыздар? Бул президентибиздин 109 жана 56 жарлыгынын негизинде биздин бул ушул эле жер участогун мыйзамсыз басып алгандар боюнча кандай иштер болуп жатканын кайра башынан айтып койсоңуз? Мыйзамсыз жерлерди басып алуу боюнча бул урматтуу президентибиздин 109 жарлыгын ишке ашыруу максатында жана 56 жарлыгын ишке ашыруу максатында 2022-24 жылдардын ушул акыркы айларына карата бизде болгон маалымат айта кетсем, жалпысы биригип 516 эскертме берилди. Анын ичинен укук коргоо органдарына өткөрүп берилгендердин саны 135, буздурулган курулуштардын саны 136, эскертме берилген 245. Бардыгы бири 516 ушул мыйзамсыз курулуш аныктап, андан 136 бузулуп, 135 ушул укук коргоо органдарына өткөзүп берилди. Андан сырткары 245-ине бүгүнкү күндө биз эскертүүлөрдү бергенбиз. Эгер өздөрү бузуп эч кандай иш алып барбаса, анда биз укук коргоо органдарына берүүгө муктаж болобуз. Ушул эле сөзүңүзгө улайт, базардын четиндеги жерлерди мыйзамсыз куруп алган дүкөндөр бузулуп жатканын көрдүк да, элдер ошону айтып жатышат да. Ошол боюнча да маалымат берип кетсеңиз, эмненин эсебинен алар бузулуп, алардын ордуна эмнелер курулат? Эми ал жерде биз ушул биринчиден жолдорду кеңейтүү максатында, элге ушул кеңири басып жүргөнү шарт түзүү максатында ошол кеңейтип жатабыз. Себеби ушул бизде жарандарыбыз жерди алса, анын астына дагы эч кандай уруксаты жок эле куруп тосуп алган жерлер бар. Эч кандай
жолдорду тосуп алып документ кылып алган жарандарыбыз бар. Аларды биз укук коргоо органдарына берип, ошолордун негизинде иш алып баратабыз. Анан ал эми эч кандай уруксат кагазы жок эле өз билемдик менен басып алган жайларды биз өзүбүз эле алдырып атабыз. Урматтуу көрөрмандар, эскерте кетсек, биз ачык өкмөт долбоору тарабынан уюштурулган түз эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто Базар Коргон шаарынын мэри Осмонов Тамерлан Орунбекович түз эфирде суроолорго жооп берип жатат. Урматтуу Тамерлан Орунбекович, сиздин ишиңизге ийгилик, жакшы иштерди аткарып жатасыз деген комментарий келиптир биздин көрөрмандардан. Жана ошондой эле ар түрдүү. Андан ары уласак, ошол эле сөзгө катар биздин Базар Коргон районундагы, биздин Базар Коргон шаарындагы Борбордук базар бул өрөөндөгү эң чоң базарлар. Ошол эле сөзгө улай, биздин азыр Борбордук базарды иретке келтирүү боюнча дагы аткарылып жаткан иштер айтып кетсеңиз. Борбордук базарды иретке келтирүү боюнча дагы бир ирет кайталап койсом, ушул биз 2023 жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 гектар 20 соток жер аянтына уноо токтотуучу жайды курганбыз. Биринчиден бул элге шартты түзүп туруп, анан биз ошол жерге жанагы токтотууга мүмкүн эмес деген белгилерди коюп, себеби биринчиден элге шарт түзүп, анан ошол жака унааңарды койгула дегенбиз. Андан сырткары бул Борбордук базарда ушул мыйзамсыз курулган курулмаларды бузуп, биз көбүнчө иретке келтирип атабыз. Андан сырткары ушул Борбордук базардын ортосунан айланган көчөнү быйыл асфальттап бүттүк. Андан сырткары дагы ушул альтернативдик жолду жана кайталап өткөндөй альтернативдик жолдорду ачууга пландап жатабыз. Ушул суроо эле улай, дагы бизде бир суроо бар экен. Базар күндөрү базардын айланасы аябай тоскоолдук жаратат дейт. Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз. Ал боюнча бизде жанагы орус базар деп коет. Бизде воскресенье күнү, жекшемби күнү ушул бизде орус базар болот. Арзан базар. Арзан базар. Ал жерден биздин ушул унаа токтотуучу жайыбызда бүгүнкү күндө ошолор бир күн отурушат. Ал үчүн бизге бюджетибизге 2 миллиондун тегерегинде акча түшөт бир жылда. Андан сырткары аларды биз ошол ичине кирип отуруу десек, көпчүлүгү сыртка чыгып кетип атат да. Ал боюнча балдарыбыз ушул муниципалдык менчик башкаруу ишканасы иш алып барып атат ал боюнча. Эми келечекте бул арзан базарды биз ушул башка жерге дагы жылдырууну пландап жатабыз. Азыр ал жерге жерлер каралган, бирок ал жердин ушул инфраструктурасын жакшыртып, элге шарт түзүп, анан ошол жака көчүрөбүз деген планыбыз бар. Биздин ушу жакшы жаздан берки эле жашылдандыруу, тазалык боюнча ишембиликтер жүрүп жатат да. Ошол боюнча мэрия кандай иштерди аткарып жатасыздар? Кыргыз Республикасынын президентинин 305 улуттук тазалык күнү 2023-25 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыгынын негизинде Базар Коргон шаарынын аймагында ар жума ишембиликтер Базар Коргон шаарынын мэриясынын кызматкерлери жана мэриянын алдындагы ишканалар менен ушул биз ар жумасына бир жолу субботник уюштурабыз. Андан сырткары мына кече 14 сентябрь күнү улуттук тазалык күнүнө биз ишканалар барыбыз биргеликте ушул жолдун боюн, трассалардын боюн, андан сырткары ушул шаарыбыздын ортосундагы Үсөн Сыдыков паркын ошол жерде тазаладык. Ошол негизинен элдин арасында ушул тазалык ишембиликтерди өткөрүп жатасыздар. Бирок ошону өткөргөндөн бери, жаздан бери бир аз элдин аң сезими өзгөрүп, таштандылар азайдыбы же ошол эле боюнчабы? Жок, андай болгон жок. Себеби мына азыр бүгүнкү күндө бизде бир жумасына бир жолу дем алыш күнү субботникке чыгабыз. Биз ар жума сайын кандай мусор терсек,
ар жума сайын эле ошол эле мусорду теребиз да. Бизде мусор азайган жок. Себеби бул ушул жол жүрүүчүлөргө суранып кетет элек, ушул жолдорго мусорлар, машинедеги мусорларды ыргытпаса деп. Ошондой эле ушул элибизге дагы мусорларыңарды убагында чыгарсаңар деп көчөгө, мектептерге эскертүүлөрдү берип атабыз, магазиндерге. Ошол жерде жаш балдар жанагы бир нерселерди сатып алып эле анан мектеп окуучулары бүт эле көчөнү мусор кылат. Мектептерге эскертүүлөрдү берип атабыз. Ошол бизде дагы ошол Дастанбек аттуу биздин көрөрмандан жакшы сизге каалоо тилек айтылып кетиптир. Жакшы иштеп жатасыз, Темирлан Орунбекович деп калтырып кетиптир өзүнүн каалоо тилегин. Демек, элдин арасында сиздин иштеген ишиңиз жөнүндө элдин маалыматы бар жана алар көрүп жатышат экен. Элге сиздин кайрылууңуз. Эркин микрофон. Элге кандай кайрылуу? Суранычыңыз, кайрылууңуз. Биз ушул Базар Коргон шаарынын элине кайрылуубуздун бир эле маселеби ушу биз тазалык боюнча кайрыла элек да. Мына бүгүнкү күндө биз тазалык ишканасына жанагы график боюнча мусорларын алышат да. Ошол мусорларын булар график келе көчөгө чыгарып коет. Анан аны иттер тытат, көчөдөгү жолбун иттер. Ошонун негизинде дагы көп мусор болуп кетет. Ошого биз бүгүн мына бир ай болуп калды, буйрук чыгардык. Ушул мусорларын график келгенге чейин чыгарса, ал адамдарга биз административдик штраф жазабыз. Ошого мусорларын өз убагында алып чыкса, андан кийин ушул шаарыбыздын бул эми баарыбыздын шаарыбызда. Ошон үчүн өзүбүз жашаган, өзүбүз жүргөн жолдордо, ушул көчөлөрдө, үйлөрдөн ушул балдарыбызга биринчи тарбия бул үйдөн башталат. Ошого үйдөн ушул биринчи жаштары балдарыбызга тарбия берсек да, ушул мусорду көчөгө ыргытпа, өзүнүн таштай турган жери бар, ошол жерге алып барып ташта деп. Ушул тазалык боюнча мен ушул Базар Коргон элине кайрылып кетет элем. Ал эми унаа айдоочуларына сиз айтып атпайсызбы, жол тыгындарын азайтайлы деп атабыз деп. Унаа айдоочуларына кандай? Унаа айдоочуларына эми биз мына азыр проектисин даярдап атабыз. Биз камера коебуз ушул Текебаев көчөсүнө. Ал камеранын эки түрү, бирөөсү байкайт, бирөөсү фиксация кылат. Ошол фиксация болгон машинелерди биз могу ГАИ кызматкерлерине жөнөтө беребиз. Алар ошол камерадан штраф жаза берет. Ошол жерге токтоо мүмкүн эмес деген ал жерде знактар орнотулган. Ошол жерге токтогон машинени биз ошол камерадан номерлерин ГАИ кызматкерлерине жөнөтө беребиз. Биз ошонун жанына эле биз стоянка кылып койдук, бош турат. Буюрса эми ал жерге азыр муниципалдык базарыбыздагы муниципалдык базарды пландап жатабыз. 48 сотик жерге ушул муниципалдык базар курабыз. Ошол базарыбыз буюрса бүтүп калса, бул машинелердин дагы көпчүлүгү ошол жака токтоп калат деген үмүтүбүз бар. Демек элге алдын ала эскертүү берилеби камера коюлгандан кийин же кайсы күнгө, кайсы айга пландалып жатат? Жок, бүгүнкү күндө деле ошол эле таксистер, бул жерде пробка кылган бүт мына Жалал Абад таксистери, ар жака ушул каттай турган таксистер көп пробка кылышат. Биз барганда, ГАИ кызматкерлери менен барганда качып кетишет. Анан ГАИ кызматкери дагы эми бүгүнкү күндө жетишсиз болуп атат. Район боюнча бизде 5 эле ГАИ бар экен. Эми аларды дагы туура түшүнүп жатабыз. Биз ошондой өзүбүз деле чыгып, ушул машинелердин номерлерин тартып ГАИ кызматкерлерине берип атабыз, айып пулдарын салганы. Эми ошол камерабыз буюрса бүтүп калса, анан ошол биз ГАИ кызматкерлерине ошол фиксация кылган негизинде биз өткөзүп берип, алар штраф, айып пулга жыгылышат. Демек Текебаев көчөсүндө жол тыгыны такыр болбойт деп. Ооба, ошондой планыбыз бар. Чоң рахмат. Биз азыр Ачык өкмөт долбоору тарабынан уюштурулган түз эфирде Базар Коргон шаарынын мэри Осмонов Тамерлан Орунбекович менен түз эфирде болдук. Бул жакта дагы Фатима аттуу жараныбыздан сизге жана сиз жетектеген жамаатка, мэриянын алдындагы ишканаларга
рахмат. Бир нече жылдардан бери аткарылбаган жумуштар аткарылып жатат. Демек сиздин ишиңизди эл баалайт экен. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Дайыма ушинтип элдин алкышын алып жүрө бериңиз. Рахмат. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болдум. Кайрадан түз эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.